Салам достор, кандайсыңар? Мен аты-жөнүм Полотова Назик жана англис тил мугалими боломун. Бүгүн сиздерге сиз эмне үчүн англис тилинде сүйлөй албайсыз? Мына ошону сиздерге ачык, айкын кылып, сиздерге түшүнүктүү кылып айтып берейин деп атам. Ойлоп көрсөңүздөр, баарыңыздар эле англис тилин окуйсуздар. Грамматиканы билесиздер, сөздөрдү билесиздер, окуганды, жазганды билесиздер. Бирок дагы деле англис тилинде сүйлөй албай жатасыздар. Эмне үчүн билесиздерби? Бүгүн ушунун сырын сиздерге бөлүшүп кетемин. Андыктан сөзсүз түрдө бул видео жаккан болсо лайк коюп, башкалар менен бөлүшүп, өз ой пикирлериңиздер менен комментарийде бөлүшүңүздөр. Өзүң кандай видеолор тартуумду каалайсыздар дагы да болсо, ошондой сунуштарыңыздарды комментарийлерде жазып калтырыңыздар. Кстати, видеонун аягында болсо мен сиздер менен эң мындай жакшы жаңылык менен бөлүшөм. Бизде жакында курс тартылат, то есть жакында эмес, эртең уже курс старт алып жатат. Бизде как раз бир айдын ичинде 0дон баштап англис тилинде сүйлөй алсаңыз боло турган курс Reality деп аталат. Бул курста болсо сиздер до и после результаттарыңыздар менен бөлүшөсүздөр. То есть сиздер кандай результат менен келдиңиздер дагы 0 результат менен келип, бир айдын ичинде сиздер англис тилинин базасында сүйлөп чыгасыздар. Ошондуктан бул курс сиздерге жагат деген ойдомун. Уже эле жакшы жаңылык менен бөлүштүм окшойт, бирок кеңири азыр аягында айтып беремин. Давайте сиздерге айтайын, эмне үчүн сиз англис тилинде до сих пор сүйлөй албайсыз. Англис тилинде ушул 5 нерсени билсеңиздер, сөзсүз түрдө сиздер англис тилинде сүйлөп чыгасыздар. Мен өзүм англис тил мугалимимин. 6 жылдан өтүп, мен онлайн иштеп келемин. Көптөгөн чет өлкөдө окуп, иштейм деген балдарды, ага эжелерибизди окутуп, уже өзүмдүн опытым менен бөлүшө алам десем болот. Андан сырткары мен колледжде жана университетте мен англис тилин окудум. Опытым жетиштүү деп айтсам болот. Мен өзүм англис тил мугалимимин жана кандай методдор иштейт, кандай методдор вообще иштебейт, бүт баары менен айтам. Ушул 5 нерсени билсеңиз, сиз англис тилинде кыска убакыттын ичинде сүйлөйсүз. Бул 5 нерсеге болсо, биринчи эле кезекте writing деген жазуу. Сиз англис тилинде жазганды билишиңиз керек. Андан reading деген бул окууну билишиңиз керек. Андан кийинкиси болсо grammar бул грамматика. Сиз англис тилинде грамматиканы сөзсүз түрдө билишиңиз керек. Мына ушул 3 нерсени сиз мектептен дагы аласыз. Колледжде окуйсузбу, университетте окуйсузбу, ушул 3 нерсени сөзсүз түрдө аласыз. Бирок экөөсү жетишпей калган учурда сиз эч качан англис тилинде сүйлөй албай каласыз. Ооба, бул ачуу чындык десем болот. Бирок ушул нерсени сиз экөөсүн алсаңыз, сиз кыска убакыттын ичинде, даже бир айда сиздер бир ай өзүңүздүн ой пикириңиздерди оңой сөздөр менен жеткирип баштайсыздар. Бул эмне десеңиздер, listening жана speaking деген сабактар. Listening деген бул угуу, speaking деген сүйлөө. Адам төрөлгөндө деле биз 1-2 жыл просто угабыз. Андан кийин уккандан кийин акырындык менен 1-2 сөздөн сүйлөп баштайбыз. Ошол эле сыяктуу англис тилинде дагы сиз как кичинекей бөбөктөй элесиздер. Сиздер англисче сүйлөп жатса, оңой сиздер билген сөздөрдү сүйлөп жатса да, сиздер түшүнбөйсүздөр. Аны биринчи угушуңуздар керек. Достаточно көп угушуңуздар керек. Ал эми биринчи кандай видеолорду угушуңуздар керек, канча убакыттан угушуңуздар керек. Ушундай listening деген англис тилинде сабак бар. Мына ошол сабакка мага келсеңиздер, ушул сабактан бүт баардыгын көрсөтөмүн. Же болбосо сиздер курс тандап жаткан учурда дагы listening жана speaking деген 2 сабак болбосо, сиз ошол себептен англис тилинде сүйлөй алган жоксуз. Эгер listening жана speaking сабактары бар курстарда сиз сөзсүз түрдө прям англис тилинде сүйлөйсүз. Андан сырткары азыркы учурда онлайн курстарда сөзсүз түрдө түз эфир болуш керек. Эгер түз эфирден сабактар өтүлбөсө, сиз минимум 3 жол жумасына. Анда сиз таптакыр англис тилинде сүйлөй албайсыз. Даяр сабактарды көргөн менен сиздерде эч кандай жоопкерчилик жок болуп калат. Тапшырмаларды текшерилиш керек. Кайтарым байланыш болуш керек. Сиздер мугалим менен сүйлөшүшүңүздөр керек. Сиздер өзүңүздөрчө отуруп алып үйрөнгөн дагы бул туура эмес нерсе деп ойлойм. Эгер биз өзүбүзчө үйрөнө ала турган болсок, анда биз давно эле YouTube'тардан видеолорду көрүп, биз давно эле англис тилинде, кытай тилинде, испан тилинде, каалаган тилибизде сүйлөп чыкмакпыз. Ошол себептен ушул нерселерди эске аласыздар деген ойдомун. Ал эми кыска убакыттын ичинде сиздер мени менен кошо англис тилин үйрөнгүңүздөр келсе, бизде эртең күнү курс башталып жатат, Reality деп аталат. Сиздердин до и после результаттарыңыздар менен бөлүшөм. Чындыгында бир айдын ичинде сиздер англис тилинин базасында сүйлөп чыгасыздар. Басылса болгону 1000 сом. Элестетиңиздер, 1000 сомго сиздер бир айда сүйлөп чыгасыздар базасында. Андыктан срочно жазыла тургандар бизге келип жазылсаңыздар болот. 21 күн бою эч кандай тынымы жок, эч кандай дем алуусу жок. 21 күн сиздер менен өтөбүз. Андыктан курста жолугушканга чейин. Goodbye.